чалдаңдаган бала болот да эми анан мени жакшы көрүп калат окшойт го өзү мындай көз караштардан. Этно фильм тартылыптыр. Агатай деген, Жолдошум өзүм менен эле курдаш, тең эле. Оштон болсоңуз, Аравандан болсоңуз, атаңыз айтса керек, артист болду деп. Ошол кара жумуштан качып эле мен окуп алсам керек да. Уйсаганды, бейсаганды көргөн, мал айдап, кой айдаганды көргөн эле кызмын да. Курманжан апабыздын ролун ойной алат белеңиз? Сезим деген ушундай болот экен, сүйүү деген ушундай. Анан өзүңдүн сүйүүң эсиңе келет, мындай кандай дейм эми, мындай сен сүйөсүң го. Сүйүү деген ушундай болот. Сүйүүнү сүйүүдө эле кабыл алыш керек. Атаңыз мындай пайгамбардын кесип аркылган киши экен. Силер мени самагандай жол кара, мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып. Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Айтмакчы, бөлүшүп ушул чыга турган подкастты анан кийин катталып айтасың, катталып лайк басканды унутпагыла. Анан бүгүн бизде конокто мындай тартынбай эле айтайын, биздин жаңы доордун таттуу бүлбүсү, эми жанып келаткан жылдыз, ырчы десе ырчы, үнү тим эле укмуш, анан таттуу бүбү демекчи Триса Роке айым. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар? Жакшы отурасыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Сон жакшы келдим. Аба ырайы дагы салкындап кичине кеч болуп калганга мындай жакшы келдим да. Эми азыр айттым го, жанып келаткан жылдыз депчи. Анын себеп дегенде жакында сизди Самат мырза жылдыз кылгалы турат. Этно фильм тартылыптыр. Агатай деген, Кандай болду? Съемкалар бат эле өтүп кеткендей болду. Мен мындай баракчаңызды карасам, 1-2 айда эле тартып койгондой болдуңарго. Кандай фильм экен, негизи мындай көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Бул этно десе, мисалы, көптөрү тарыхый деген сыяктуу күткөнсүйт да. Анан бирок жазылып турат этно комедия. Мындай тарыхтын бир барактарынан алынган эмес, мындай ойлоп табылган. Эми ушундай болуп калса кандай болмок деген сыяктуу чыгарма кино болот го дейм. Этно комедийный фильм. Сиздин каарманыңыз, мисалы үчүн, вымышленный персонал да, Ооба. Ойлонуп табылган, бирок эми бизде болгон го жашоодо делечи, мурдагы акындык биздин кыргыздын канына сиңген, жанына сиңген, тээ ата бабаларынан берки келатканы го. Ошондой бир кыздын ролун аткардым да, аткарганга аракет кылдым. Эми буюрса жакшы болот деген ойдомун. Аякта деген мен ошол төкмө акын кыз, ошол айылдын кичинекей айыл болсо, ошол жактын мындай ырчы акын кыздарынын ролу болду да. Негизинен мындай фильм кандай десем, каерде тартылды? Эми ал түшүндүк, эми этно комедия экенин, бирок мындай тереңирээк айтып берсеңиз, сиздин каарманыңыз акынчылыктан бөлөк эмне кылат? Ошону менен бирөөнү сүйдүрүп алабы же сиз сүйүп каласызбы? Менде мындай болду, Баткенде тартылды. Баткендин Гауян деген жайлоосунда. Ошол жака барып, башында аябай мындай кең эле тала жер экен да. Ошол жака бүт баарын курашыптыр. Мен кеч бардым өзү. Бияктан Раймалы менен Бегимай мюзиклы Ошто болду да. Оштон 5 күн, 4 күндөй койдук. Ошондо булар деген майдын 1-нен баштап эле ошол жакта болушту да. Айыл жасашты, кадимкидей элди көндүрүштү, массовкадагы элдерди алып барып ошол жакта, ошол жактын кайсы кылымга түшсөк, ошол кылымдын мындай ошол кылымды сезип көрсүн деген сыяктуу кылышты окшойт да. Бүт баарын жасашыптыр. Боз үйлөрдүн иштерин жасашып, жашаган адамдардын элесин берип, анан өздөрү дагы ошол жакта жашаптыр. Мындай ирети менен мен бүгүн уктап көрөйүн, кандай ойгонот экем деген сыяктуучу. Анан ошол территория бизге ошол 17-кылымдын территориясы болуп калды да. Киргенде эле өзүнчө бир башкача болуп, мындай токтоло түшүп, мен өзүм да ошондой сездим.
17 кылымда ушундай кийген кийимдер, мисалы үчүн бул жактан ошондой кыргызча этно мындай кийсең көчөдөн адамдарды көрөсүң го ар кандай, аякта баары деле этно кийинет да, узун узун болуп анан мындай тартылып мындай өзүнчө мындай кыздар болот го, кыргыздын кызы болуп созулган. ындай бардыгы ичинде деген кыз болот го, ошондой кыз болуп чыга келдим го деп ойлодум да. Ичимде ошондой сезимдер болуп атты. Анан ошол ролумда жашай келе турган болсом, ал жакта эми мен баарын айтып берсем спойлер болуп калабы кандай, бирок бул замандын кишиси мындай эч нерседен тартынбаган, бүт жашоону көрүп койгон сыяктуу бала экен да. Анан келди мынтип эле татрактап элечи монтип бүт баарын жасап, бүт баарын сүйлөп коем деген сыяктуу. Анан 17 кылымга конокко барат. Конокко барат да. Анан биз ошол жактан кезигип башында ушундай чалдаңдаган бала болот да эми. Анан мени жакшы көрүп калат окшойт го өзү мындай көз караштардан. Сүйүү бир көз карашта дейт го. Анан ошентип мындай подход кылып жүрөбү, айтыш болот. Негизи творческий адамдар эме болот эмеспи? Баягы ролго киргенде сиздин деле мындай интервьюларыңызды көрүп чыктым да, ролго киргенде мен кадимкидей жашайм ошол роль менен депчи. Анан 17 кылымда адамдар кандай экен? Мындай эми тышкы келбетинен бөлөк мамилеси мисалы үчүн. Сиз ошол ролго кирдиңиз да, анан ошол менен жашап көрдүңүз кандайдыр бир. Баары бир айырма болуп калат го эми мындай. Мен 100% кирдим деп айта албайм да. Моментально киресиң да камерага. Анан бирок өзүмдүн сезип аткандарымда ошол өзүмдү токтоло түштүм. Өзүмдөн бир токтолуп. А менин образым бирок шаңкылдаган акын кыз, ошол айылды сүрөп турган, ошол айылдын маданиятын көтөрүп тура турган кыз болгон үчүн мындай ачылды да. Ошол жердеги жашап аткан адамдар мындай акын кызыбыз келатат, мындай кылып атат деген сыяктуу көз карашта. Бирок менин үй бүлөм андай эле мындай бай үй бүлөдөн эмес, кадимки эле кедей эле үй бүлөнүн кызы болот экем. Сезимдерим ошол бир аз токтолуп, өзүмдү баалап, өзүмдү мындай бактылуу сезе түштүм ошол кылымда. Бул суроону бергенин себеби көпчүлүк айта берет го, мисалы үчүн узун кийбей эле мынтип жүрсө болот, эми заманбап депчи. Анан өзүңүз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн тышкы кийимим деле менин ички арукени мындай бөлөкчө кыла салды депчи. Анан ошого тактап атам да, мисалы үчүн азыркы кыздарга мисалы үчүн узун кийсең мындай болот деген нерсени айтасызбы депчи. Ооба, мен негизи мурда андай деле мындай өтө деле узун эмес, өтө деле кыска эмес. Бирок эми ачык кийинчүмүн. Анан бара бара тартылып мындай Бегимайды аткарганымда дагы ал жактан мен билбейм, мындай ойлоп аптырмын ошол кийимде көп нерсе айырма бар дегенинчи. Анан узун кийгенде бир аз ооба мындай өзүм бартала түштүм, өзүмдү өзүм мындай эми билбейм мындай эч нерсеге теңебей каласың го дейм да, кыздар бактылуу боло түшөт болуш керек. Жашоодо дагы ошол образ кирдиби сизге? Ооба. Эми кирди дегенде кандай мурда деле анчалык деле мындай эмес болчумун, бирок мындай жашоомдо кандай болсом, ал жакта деле көп айырмачылыгым сезилген жок да. Анан мен мындай карап чыктым да, сиз аябай мээнет кылыпсыз. Ушул азыркы бүгүнкү ролго жетиш үчүн, мисалы үчүн бул роль сизге кантип келип калды? Сунуш кандай түштү? Мисалы үчүн мындан мурун мюзикл тууралуу айттыңыз, ага отдельно токтолобуз. Бирок ушул ролго келишиңизди айтып берсеңиз. Бул ролго мен ошол мюзикл болуп аткан учурда эле Самат Эркинбеков инстаграмдан жазып, офисиме кел, менде бир проект бар, сүйлөшөлү деп калды. Анан мен макул болдум, келдим. Проект тууралуу сүйлөштүк. Башынан аягына чейин менин образымды, мен аткара турган ролду айтып берди. Анан эми мен ойлодум, менде процесс болуп туруш керек депчи, мен өсүшүм керек дагы деп. Анан мюзиклда биз ошол актёрдук чеберчилик боюнча дагы мындай сабактарды беришип, ушундай кылбадыбы эле? Негизи эле менин дүйнөм экенин сезе баштадым да. Ошол жака тартылып,
эмнеге мен аткарып көрсөм болбойт? Мен ошону сезе билип атсам, эгерде башка бирөө мени ошол ролго көрүп аткан болсо, көзү жетип аткан болсо, эмнеге мен жок дешим керек деген ой болду. Анан жетишкенге аракет кылайын деп, экөөбүз тең ойлонуп көрөлү деп кеттик. Анан ал ойлонуп 2-3 күн ойлонду окшойт. Бир жумада айтты: "Сен ушул ролго бекитилдиң, эгер өзүңдүн оюң түз болсо, макул деп, өзүңдүн ролуңа киришсең болот" деп айтты. Ал ролдун да өзүнүн кыйынчылыктары бар болчу. Комуз билчү эмесмин да. Комуз үйрөнүшүм керек деди. Жетиген деген аспап. Бул жакта ошол музыкалык аспаптардан ошол кыргыздын өзүнүн мындай маданиятын алып жүргөн кыз катары сен ошол кылымда деле музыкант катары бардыгын билишиң керек деп айтты да. Жетиген үйрөн, комуз үйрөн, анан сыбызгы деп. Сыбызгыны мен өзүм флейтистка болгон үчүн, эми мурда флейтада окугам. Ошол үчүн сыбызгы ойногон анчалык кыйын болгон жок. Жетигенди ойногонго мындай бардык нерседе өзү жоопкерчилик адамды эзип коет го. Эгер жоопкерчилик өзүңө милдет тартып алып алсаң, ошону жасашың керек дегенчи. А менде дагы деле убактым аз болуп калды да. Мисалы, мага апрелде айтты, майда уже съемка болуш керек. Апрелде тиги бир канча концерттер өзүм окуп атсам ушундай болчу да. Анан мен баштадым, комуз алып даярданып баштадым. Ал менен мен комуз боюнча, жетиген боюнча профессионал болуп кеттим деп айта албайм. Ошол жакта фильмде мен кайсыл мелодияны ойнойм, эмне кылам, кайсыны ырдап берем, ошол боюнча бөлүктөрдү тандап алып, анан көрсөтүп, ушуларды аткарган атам кандай экен деп, ал макул болуп, болбогонуна мынаны аткарасыңбы деп ушундай сунуштар менен, ошол жетиген менен анан комузда ойногонго аракет кылдым. Ошол мага бир аз кыйын болду убактысы боюнча. Демек, бул роль сизге буюрса атактуулук эле эмес, жаңы өнөр да кошуптур да. Жаңы өнөрдү ачып берди, ошону улантышым керек эми деген. Эми мисалы үчүн сиз комузду билбейм деп атпайсызбы, бирок ага чейин домбураны үйрөндүңүз да мюзикл үчүн, Анан мюзиклга токтосок. Эми бул мюзикл, мен айта берем да, мисалы үчүн кыргыздар театрга барбайт, анан бул кыргыздар, азыркы кыргыздар мындай дейт. Сиздин мюзиклыңыз бир мындай аябай всплеск жаратты да. Элдин кызыкчылыгы, даже суранышты, койчу, дагы коюп берчи деп атышты да. Демек, кыргыз коомчулугу көрөт экен. Ал үчүн эмне кылыш керек экен? Айтат го, в чём секрет депчи. Эмне ийгилик жаратты ал мюзиклда, мисалы үчүн? Буга чейин деле болуп келип атпайбы? Мисалы үчүн залга эч ким деле барбайт, 2-3 адам көрүп коет дегендейчи. А силердики прям ажиотаж болбодубу? Эмнеде экен секрет сиздин баамыңызда? Эмгектен го. Команда аябай эмгек кылып иштешти. Чын эле мээнет кылышты. Режиссерлордун эмгеги аябай чоң. Мен аларды көрүп мындай адамдар, мисалы, жумушка күн сайын классика кийип, мындай оңдолуп түзөлүп келишет го. Андай болбой калды да. Башында мисалы ошентип баштап баарыбызды чогултуп, биз ушундай проектти баштап атабыз, келгиле баарыбыз кылалы деп айтып атканда мындай чыкыйып турган болсо, ортолоп калганда мындай күн түн иштеп атып уйкусунан калганда, мисалы, режиссерлорубуз ошондой болду. Бүт баарын. Мюзикл бизге ушул филармонияда аябай чоң эле жумуш, Колун түрүп эле жумушка киришишти баары. кадимкидей эле кара жумуш кылат го, мээнет кылып, ошондой эле болду да. Анан мюзикл эми бизде мурда коюлган эмес го. Жамиля коюлган мурда. Бирок анда убакыт бир аз кыска болуп калган, биринчиден. Экинчиден аппаратуралар ал жакта ошол сахна жасалгалары жакшы эле болгон, ошол аппаратурадан көп нерсе чечилип калган. Анан кыска, аябай эле кыска аралыкта болуп калган. Мисалы, массовканын жумушу аябай оор да. Ошону бир аз убакыт берилип калган менин оюмча. Анан ошол болду го. Мюзиклды бизде Кыргызстанда коюла элек деп айтышты. Мен укпап турмун. Бирок өзүм мисалы классикада окуйм го азырчы. Эми мен келечекте менин кесибим ошол опера балет театрында болушу керек да. Актриса, ырчы катарычы. Оперная певица, опера ырчысы болуш керек да, негизи окуп аткан кесибим боюнча. Анан опералар боюнча мисалы мен эми жеке эле оюм да бул.
балким менин мугалимдериме туура эмес көз карашты жаратышы мүмкүн. Жаңылыкты кылыш үчүн биз ошол театрды ошол кайра эле ошол ийне жибине чейин мээнет кылып, балким жаңы нерселерди киргизип, мисалы бизде Ай чүрөк операсы коюлганда нарынга башка башка жерлерге ошол жылып коюп берип атышкан го. Анан эми билбейм, мен түшүнбөй атам да. Балким ошол команда ошончолук мээнет кылбай атабы депчи, элди ошончолук тартыш үчүн деп. Бирок баягы элдердин айтышы боюнча мындай опера биздики эмес депчи. Бирок мюзикл деле биздики эмес да. Бирок мюзиклда биз өзүбүздүн мюзиклды алып чыктык го, мисалы өзүбүздүн тарыхка, өзүбүздүн мурдагы жашоого тиешелүү. Анан ошол театрда деле, башка жактарда деле ошондой бир нерсе алып чыгыш керек болуш керек депчи. Музыканттарыбыз деле, композиторлорубуз деле либреттолорун жаздырышып, жаңы бир нерсе жаратышса, балким биздин театрга көбүрөөк адам келет деп ойлодум. Себеби мюзиклдан кийин ошондой эле ой калды да мендечи. Негизи суроо бергим келет да, мисалы үчүн азыр көпчүлүгү барбайт, жаштар деле мындай не в курсе да. Анан фильмден айырмасы, мисалы үчүн мюзиклдын, опера, балет, театрдын айырмасы эмнеде деп мындай түшүндүрүп кетесиз? Эмне үчүн көрүш керек аны деп чыгарасыз жаштарды айрыкча? Фильмди деле көрүшөт го мындай. Аны экран аркылуу көрүшөт да, бирок мен көп деле айырмасын азыр айтып бере албайт окшойм. Мен ойлойм мындай деп, баягы жандуу аткаруу баары бир башка деп. Ырдаганда деле мисалы үчүн коюп кое бересиң, уга бересиң. Жандууну уксаң мындай жүрөгүңдүн кайсы бир жерлери тырчылап кетет го. Жандуу нерсе көргөн баары бир башка болуш керек деп ойлодум да. Мюзиклга ошондой адамдар келип мындай өздөрүнүн пикирлерин, билдирүүлөрүн айтып кетип атышты да. Биз фильмдерди мындай интернеттен көрүп кое бересиң, бирок жандуу көргөн башка экен. Жандуу ошол аураны, адамдардын энергиясын сезип көргөн башка экен деди да. Анан адамдын баягы мээнети, энергиясы бири-бирине өтөт го, түз өтөт. Жандуу боло турган болсочу, ошондо го деп ойлодум айырмачылык. Мен деле мисалы үчүн мактана албайм, көп барам андай жактарга депчи, классикага депчи. Бирок негизи мен бир барып калган жерим бар. Анан ал барганда мен эмне мындай зацепило дейт го, мен эмне кармап калды. Бул мындайча айтканда без повтора прямой эфир да. Бул без ошибок аткарыш керек. Бул мастерствонун высший пилотажы деп коет ушундай. Мисалы фильмдерде сен түшүнбөй калган жериңди кайра артка жылдыра аласың го. Театрда андай эмес да. Сен анда мисалы үчүн мен башында театрга, операга көргөнү барганымда мындай толук түшүнгөн эмесмин да, себеби сюжетин билген эмесмин. Операны көрүш үчүн, ошол театрдын, спектаклдин бир көрүп түшүнүш үчүн, мисалы биздин тилде болбосо эгерде, түшүнүш үчүн сюжетини билиш керек го деп ойлодум да. Анан ошондо аткаруучуларга көбүрөөк басым жасалат депчи. Бул жерде окуя эмес, ошол аткаруучулардын ачылып бергендигинде. Эгер сен сюжетти билип, мындай, азыр мындай болот экен деп кирип ошону байкап отурсаң, аткарган адамдардын энергиясы, кандай аткарып атат, сага эмне берип атат, ошону байкап көрө аласың го дедим да. Ушинтип ойлойм. Анан мен мисалы биздин театрга кыргыз спектакльдерин көргөнү барганга кыргызча го, мисалы биз баары эле орусча, кыргызча түшүнөт. Итальян тилин көп деле түшүнбөйт, анан операны айрыкча көп деле адам түшүнбөйт. Анан ошого сюжетин билип барыш керек болуш керек деп ойлодум. Анан сизге да жаңылык болушу мүмкүн да, мисалы үчүн ушундай толо зал, ушундай овация мисалы үчүнчү. Ушундай нерседе сизде дагы мындай бөлөкчө таланттарыңыз ачылдыбы өзүңүзгө? Бөлөкчө ойноп, мындай зал толо болсо, мисалы үчүн футболчулар барбы? Полный стадион болсо бөлөкчө ойнойт да, бир определенный игрок. Анан мындай пустой стадиондо ойногусу деле келбей, ушундай сезимдер болобу? Болду. Биз мисалы 23 жолу койдукпу? Мындай жабык көрсөтүүлөрдү кошуп эсептегенде 23 бир 25тин ары тегереги да. Бирок ошондой толтура элге койгонубуз 21 жолу коюп турбуз. 21 жолкунун бир 10 чактысын, 12 чактысын мен аткара турган болсом, биринчи, экинчи күнүм такыр башка, үчүнчү, төртүнчү күнүм такыр башка өзүмдү өзүм ичимдечи. Бирок мындай эми жаман сезим деп айтпайм. Мындай жашаганда мындай сен чын эле сүйүп
сен чын эле өлүп аткансыңчы, мындай башкача болдум да. Мисалы биринчи экинчи күндөрү мен балким ошону жакшы ийине жеткирип аткарып берейин дегендирмин да. Биринчи жолу аткарып аткандачы, мисалы сюжеттин башынан аягына чейин ошону кыжаалат болупчу, кандай аяктайм депчи. А калган күндөрүндө менде мындай, мисалы мен ошол элди көрдүм да, мага күндө ар башка эл болуп атты деген жок, деген ой болбоду да. Себеби баары ошондой колдоп, баары ошондой жыргап көрүп аткансыды да. Зал толо болуп, анан мен башталганда эле мындай кирип кирип кеткендей болдум. Бир эшикти ачып эле кирип, анан бүткөндө чыккандай болуп аттым да. Мындай андан мен көтөрүлүп кеткен жокмун, андан мен чөгүп калган жокмун да. Мен сөздөрүмдү билбейм да, баягы мисалы айтышын айтып атып, сөздөрүн билбейм. Автоматтык түрдө өзү эле чыгып, өзү эле айтып атты да. А мен мындай ошол партнерымдын көзүн карап, мени коштоп турган адамдарды карап, элдин көзүн карапчы, мындай биринчи, экинчи катар, алдыңкы катарлар көрүнөт да. Баарынын көзү жалтырапчы, мындай жылтырап калат экен да. Аны көрүп мен бир башкача болуп, ушундай болуп аттым. Демек бир өзүнчө бир сыйкыр. Анысы ошондой го. Анан сиз бул мюзиклга түшүп калганыңыз дагы мен көрүп чыктым. Өзүңүз айтып атпайсызбы, баары окшош экен депчи. Бирок дагы сурагым келет да, мисалы үчүн сиз бул жерге мындай даярсыздык эле барыпсыз да, мисалы үчүн даярданып кел десе даярданбай, эсиңизден атүгүл эсиңизден чыгып калыптыр ал жерге кастингке барышчы. Ооба. Анан кандай эми ушундай эмне болду? Бул Кудай тарабынан болгон бир мындай жол болдубу? Же сиз даярданбасаңыз, обычно элдер күтүп мындай ролду алыш үчүнчү, сиз кандай деп чечмелеп бересиз? Мен ошол Кудайдын көзү түз болуп эле, Кудай өзү жөнөттү го деп эле ойлойм. Себеби мен өзүм мындай кетенчиктедим, көп кетенчиктедим да. Мен азыр мындай кылып атсам деп, баягы сен бир рамкага, сен бир системага кирип калганыңда андан чыга албай көпкө жүрө бересиң го. Зона Мен комфорт. мисалы ал зона комфорт деле эмес мен үчүнчү. Ал мындай болду. Мен ошол вокалды окуйм деп мындай болду да. Мен бир баягы жашоом кете берет го чынжырдай болуп элечи. Мен окууга башында флейтага тапшырып келгем да, инструменталист болом депчи. Анан классика вокалга которулуп алдым. Прослушивание кылып эле, кыска эле. Эжейим өзү тандап эле жүрү деп ошентип кабыл алды да. Анан устазымдын айтканы боюнча жүрүп турмун да. Ал туура негизичи. Мисалы мен биринчи курсунда келгенде кандай элем, үчүнчү, төртүнчү курста кандай болдум, бир аз өстүм да. Ошол эжейим айткандан кийин, эжейим мени мындай бир рамкага кармап, бир жол менен кет. Сен азыр чачылсаң, чачылып аягына чыкпай каласың жумушуңдун деген сыяктуу болду да. А мен ошону да аягына чейин кармандым. Инстаграмга деле көп кирбей, бардык жака көп кирбей, анан бул эми мюзиклга барганда народной ырдаш элдик үн менен ырдаш керек деген ой болду да менде. Ошол үчүн дагы өзүмдү бир аз тартыпчы. Балким бул менин жолум эмес, менин ролум эмес балким. Кое турайын дагы деген дагы ой болду да. Анан эжейим уруксат бербесечи деп дагы ойлондум. Анан ошол менин бир эле жообум ошол Кудай өзү жол ачып, Кудай өзү жол колдоп, Кудай өзү аткардырды го депчи. Ошондой эле болуп калды. Ал жерге барып алып, пажарга ишендирдиңиз комиссияны. Бирокчу мен ошону мындай ошол дагы эсимде жок. Мисалы мен кастингке кирдим да, кирип мага чейин 2-3 кыздар кирип аткан, мындай непонятный суроолорду берип атышат, бир нерселерди аткардырып атышат. Мен түшүнбөй атам. Корабльды чакыр депчи. Анан мен түшүнбөй деп эле койдум. Анан бирок мен ошондо алар айтып атканда мен ошол эми кастингке эч даярданбай эле келдим да. Анан кирип алып эмне ырдайм депчи. Тексттерин ачып кайсын ырдасам экен деп ушинтип аткан кезим да. Анан казакча ырдайсың деген болчу да. Мен казакча билбейт болчумун. Анан ошол Эл Кожанын эмеси Сагындым сенисин эле жаттайын деп бир эки ошол досторуман сурап, кандай ырлар бар эле деп мен ошол менен алек болдум да. Анан перерыв болуп калды, бир аз тыныгып эс алалы деп. Анан мен кете берейин деп анан түшүп баратып эле ошо режиссерго кезигип калдым. Анан жүрү деп эле ал.
А режиссер менен мен мурда бир февралдын аяктарында таанышкан болушум керек. Ал айткан эме деп, биз бир долбоор баштайлы деп атабыз деп элечи. Анда мюзиклдан ал өзү деле ойлобосо керек го. Биз долбоор баштайлы деп атабыз, мындай жакшы ырдаган таланты бар кыздарды, балдарды чогултуп, Instagram аккаунттарды ачып ушундай деп, анан кандай ырдайсың деп, мен каалаган ырымны каалаганча калчап ырдатып ушундай болуп аткан. Анан эгер сен көңүлүң сүйүп атса ошону жасай берет экенсиң да, ырдап берип. Анан мен кийин ошо угуп калдым, ошондо мындай көңүлүнө илинип калган экен дегендичи. Анан ошо үнү типаж туура келет окшойт деп калса керек да, эми билбейм. Анан болбой эле жүр, сен кастингке киресиң депчи. Анан ал жакка кирдим. Кирсем мага тааныш эмес, мен тааныбаган ошол Айнура Качкынбек кызы деген эже, экинчи режиссер эже отуруптур да. Эми мен көп деле маани берген жокмун. Анан кирип эле өзүң тааныштыр деп, анан мен эми көп даярданган жокмун деп эле баштасам, анан бүт баарын мындай кыл деп. Анан ошол жака кирип кеткен боюнча эле өзүмдү кандай сезсем ошол боюнча эле жүрүптүрмүн да. Анан кийин кастингден чыктык. Элдер айтышты, жакшы кылдың, мындай кылдың, ооба, мындай бир өзгөчө болду деген сыяктууларды угуп аттым. Негизинен алганда мен ошол өзүмө кирип кетиптирмин. Өзүмө үңүлүптүрмүн да ошол кастингдин ичинде. Балким бул жактан азыркы бизди көрүп аткан жаш кыздар бар, сиздей болуп, актриса болсом, анан ушундай ролдорду ойносом дегенчи. Анан эми сиздин абалыңызды мындай разбор кылып берсек деп атам да, балким аларга пайдасы тийип калат. Менин баамда балким сиз ошол даярданбай келгениңиз сизди мындай рамкадан чыгарганда сиз өзүңүздү эркин сезгениңиз деп ойлойм да. Анан балким азыр айтып атпайсызбы эме депчи. Эптеп эле галочка кылып эле ошол жерден кетсем сиз даже ал ролго уже псиной айтыпсыз да. Ошондой, балким ошондойдур. Кандай деп ойлойсуз? Бирок мен кастингден чыккандан кийин деле ошол рамкада болдум. Мындай мен эжейимден кантип уруксат сурамак элем деген сыяктуу болупчу. Анан мен ошол күнү кастингке келерде Түгөлбай Казаков агайыбыздын юбилей концерти болуп атпады беле? Ошонун экинчи күнүнө туура келип калдым да мен. Анан ошого келгем, кирейин деп. Анан агайдын концертинен чыккандан кийин эле болбой эле өзүмө өзүм батпай эле кыйналдым да. Мындай эмоциям батпайт да ичимечи. Толкун эле ташып элечи өзүмөн өзүм эле. Мындай ыйладым, анан күлдүм. Анан ошондо баягы агай эмеге Раймалы Бегимай тасмасына композитор катары иштеген экен го. Мен аны билген эмесмин. Анан ошондогу саундтректерден Арман ырынын 2 варианты дегенде ошол тасма боюнча кеп болгондо мен болду дедим да. Эгерде мени тандаша турган болсо мен аягына чыгам деп ошондо өзүмө өзүм чечим ошондо кабыл алып алыптырмын да. Себеби ага чейин мүмкүн, балким деген сөздөр уккам да. Анан ошондо өзүмө чечим кабыл алыптырмын. Кандай кыйынчылык болсун, сен аягына чыгасың, эгерде сени тандай турган болсо деп өзүмө өзүм сөз берип, агайдын концерт юбилейинен кийин. Анан андан 1-2 жума өткөндөн кийин чакырышты. Директорго экинчи кастинг уюштурулду дагы 4-5 кыз мененчи. Анан ошентип эң аягына аяктап отуруп ролдорго бекитилдик. Бирок менде мындай бир энергия жүрө берди. Буулуп элечи, кыйнала бердим да. Мен баштап аткандачы, мондой чолук барак. Ушул сценарий, толук сценарий, ушулар жаттайсыңар депчи. Анан эми анысына көп маани бербептирмин. Бирок эми баштадым да мен домбура бир жумадан кийин понедельник күнү таап беребиз дегенде мен суббота күнү таап алып элечи, кыйналып эле өзүнчө эле бирөөлөрдөн сурап эле, Кыргызстанда домбура жок дейм, кайдан таптым деп элечи. Ушинтип өзүм эле мындай кыжалат болуп эле ушинтип анан аягына чыгайын деп ушинтатып эле мындай эгерде сенин ички дүйнөң, жүрөгүң, мындай көөдөнүң ошол нерсени каалап аткан болсо, жасашың керек го. Бирок жасап атканда эч качан
артка кетпешиң керек экенин, бул меники эмес экен го деген сыяктуу ой болбош керек экен. Эми эгерде ошондой болуп калбай, эгерде ошол нерсе аягына чыкпай кала турган болсо, ал да буйрук болушу мүмкүн да, эми сен андан дагы чоңураак нерселерге даяр болушуң керек деген сыяктуу. Мен бүт баарын кабыл алганга көндүм. Мындай ушул жашымда, ушул курагымда баарыны баарындай кабыл алганды түшүндүм. Балким кеч түшүнүп атам, билбейм. Бирок кандай болсо ошондой кабыл алышым керек экен. Эгер болбой калса болгонундай. Бирок болтурганга аракет кылып, мындай эң акыркы күчүм калбаганча эми колуман келгенин жасадым го. Мындай балким буйрук эмес деген сыяктуу. Анан болбой калса дагы болсо дагы ошол Кудайдын буйругунан го. Себеби ошол даярданып атканда деле мен мындай кээ бирки кыйынчылыктар, мисалы профессионал музыканттар, профессионал өзүнүн жумушунун профессионалдары үчүн алар кыйынчылык деле эмес го. Бирок бардык жумуштун, бардык кесиптин өзүнүн нюанс кыйынчылыктары бар да. Мисалга ала кетсем, даярданып атканда бир жумадай калганда менин колум кесилип, аябай канапчы. Уже башталат деп атат да. Аны мен татыратып ойноп беришим керек, жакшына чыгыш керек. Биринчи премьера болуп атса, анан мындай кесилип, канап кетти да, ооруп. Анан аны ойнобошум керек болду. 3 күндөй ойнобой турушум керек болду. Ал ошол ойногондон кесилип кеттиби? Ооба. Себеби баягы кылдарыны балким мен туура эмес ойнодум. Же айтышат, бирок музыканттар ошол комуз, домбура ойногон, гитара ойногон адамдар мозоль болуп, бир карттанып анан өзүнө келет депчи. Андай болду меникичи. Өтө карттанып кетти болуш керек да, анан мындай чарт кесилип кетти. Канап, анан мазь коюп, 2-3 күндөй карап, мындай домбура ойнобой жүрдүм да. Бирок ойлоп атам, ошондо ойнобой калсамчы эми депчи. Ушундай кыйынчылыктар болот да, мындай майда. Ички сезимдериңиз күрөшүп. Ооба. Жаттай албай калсам, кыла албай калсам кандай болот деп. Обондуу ырлар боюнча менде мындай маселе болгон жок. Себеби ошол кесипти окуп аткан үчүн менде аткарууда болушу мүмкүн. Мындай ойлогондорумчу. Могу жерде кандай эмоциямды берсем деп, анан кандай болсо ошондой жашадым. Бүттү. Анан эми мисалы үчүн бул Махабат дастаны, Раймалы менен Бегимай бунун баары эл оозунда жүргөн эмне дейбиз, бул чыгарма дейбиз да, эми мисалы үчүн. Биз Чыңгыз Айтматовдун версиясын кино катары көргөнбүз. Ал жерде экөө тең акырында өлөт. Сиздер кандай версиясын ойнодуңуздар мюзиклде? Эми мен барган жокмун, эми ошону мисалы үчүн. Барышыңыз керек болчу. Бул жакта жетекчиликтин жумушу так, анан жакшы болду деп эсептейм өзүмдөчү. Мисалы үчүн ролдорго бекиткенде дагы эми балким мен ошол ролду ийине жеткирип мындай кайсы бир деңгээлде дагы да ачыла албай калгандырмын да. Ошол профессионалдардын көз карашы боюнча мен кайсы бир четтерине, кайсы бир чекке дагы деле жеткен жокмун да. Бирок ошол нерсени массовка, ошол нерсени түзүлгөн сценарий бүт баарын аягына чейин алып келип туруп чыгарып койду да. Мисалы башында башталганда мындай бул жакта түзүлгөн жумуштун өзү ошол эмоцияны бергенде мындай аягына чейин так иштелгени үчүн гана элдерге ошол күткөнү эмоциясы жетти окшойт деп ойлодум. Мисалы жеке менин аткаруум кайсы бир жерлеринде өзүнүн чегине жетпей калды да, ошону менин партнерым толуктады. Массовка көп нерсени толуктады, колдоо коштоо. Анан ошол жердеги мамиле, музыканттардын, ошол ырчылардын бири бирине болгон мамилеси, мисалы менин аткараарда менин досторум болуп чыгып аткан Элмира Тажиева эже, Айзирек дос кыз болуп калды. Элзара эжекем Өскөнбаева. Мен чыгаарда кадимкидей мени колдоп, мынтип ушалап, сен кыла аласың деп, ушундай солидарность деп коет го, ошол биздин кесиптин ошол бир туугандай болуп иштештик да. Ошо дагы бири бирибизге болгон мамиле дагы көп нерсени чечип койду го. Баягы элге биз ошондой мындай сылык, элге биз ошондой кандай күтүлгөн болсок, ошондой боюнча тартууланышыбызга ошол биздин жалпы команданын ичиндеги мамиле.
дагы чечти окшойт. Негизи эле Самат Эркинбеков ушул классикалык музыкада жүргөн, опера, балет, театрда жүргөн актрисаларды кыйын баамдап коет да. Мисалы сизге чейин Элера Кабилжан деле, буга чейин деле мындай узкий кругда аябай знаменитый болуп жүрсө, фильмге алып чыкты, анан жана хиттер болду, алар канчалаган тойлордо жаңырды. Эми мисалы үчүн сизди дагы ошол жол менен баратат деп көп комментарий окудум да. Анан сиз баягы ошондой кең чөйрөгө таанымал болгондон кийин анын жакшы жаман жактары болот эмеспи? Бирөөлөр жамандап жазат комментарийге, хейтке даярсызбы? Ооба, даярмын. Эми мындай менин өзүмдүн дүйнөм бар да. Мисалы эл бирок оңдойт кишини, оңдойт экенин түшүндүм. Мындай бирок мындай болбой эле жасай беришет го, мындай туура эмес. Менин көз карашыма туура келбеген нерселерди жазып аткан болсо, мисалы менин кемчилигимди өзүм карап, бирөө айтып аткан болсо өзүм баамдап көрүп мойнума алам да. Анан хейттин дагы хейттери бар го. Ошон үчүн баарына даярмын деген ойдомун. Анан Самат Эркинбековго келе турган болсок, ал байке аябай жөнөкөй, мындай мен эми муну дагы Кудай кошту го деп ойлодум да. Мындай экөөбүз бир жумушта иштешип, бир проекттин үстүндө иштеп калышыбызга дагы мындай Кудай өзү жөнөттү го депчи. Баягы аябай жөнөкөй байке экен да. Анан көз караштары дагы менин көз караштарыма туура келди. Мындай кээ бирки жерлери мен мисалы башка тарапта, башкача көз карашта баратам да. Анан ал ошол жолду басып өткөн адам катары, ошондой куракты басып өткөн адам катары мындай башкаларды мындай ошол жолдун дагы жакшыраак кеңешин, жакшыраак жолдорун айтып бере турганчалык бол ошондой деңгээлде болуп калса керек. Анан мага туура келди го. Ошентип ойлодум. Ошон үчүн дагы биз бири бирибизге туура келип иштешип калдык окшойт. Жаңы эле жакында контракт түзгөнбүз да. 2 жылга контракт түздүк. Анан профессионал чөйрөдөгү адамдар бир аз мындай кыйыр көз караштарын салышты. Анан мен биротоло ал жээкте эмес, биротоло бул жээкте эмес, ортосунда ага турган адам болоюн, ошондой кесипкөй болоюн деп ойлодум да. Мындай өтө эле классик болуп, мисалы үчүн бизде мен өзүм классикада окуп атам, анан мындай кылып атам деп айтып атпаймынбы? Аябай мындай профессионал адамдар бар да, укмуш. Бирок көмүскөдө болгончу. Анан эл жүзүндөгү адамдар бар, ошондой өзүнүн көз карашында профессионал мындай бар го, эки жээкте го адамдардын баары элечи, мындай кесиптердин баары эле, маданият тармагында деле, бүт баарында деле. Анан маданият тармагында айрыкча? Ооба, маданият тармагын баса белгилеш керек го дейм. Аябай профессионал адамдар. Мен алардын оюна дагы аябай кошулам да. Мен өзүм ошондой ойдомун. Бирок жеңил желп эмес мындай. Ооба, жеңил эмес. Анан өтө эле оор эмес. Эл түшүнбөй калганчалык эмес. Мындай космостук эмес. Бирок мындай өзүңдүн бир ошол эми кандай дейм, элди ээрчитип кете турганчалыкта мындай айтышат го, биз сени карап оңдолуп, биз сени карап түзөлүп жүрсөк, сен деле мындай турбайсыңбы деген сыяктуучу. Анан мен ошол маданият тармагында өзүмдүн жолумду түзсөм деп мындай ниеттенем да. Негизи сиз бул мисалы үчүн флейтага окуп калдыңыз, инструментке деп атпайсызбы? Анан сиздин мындай окуп азыр эле мына мисалы үчүн можно сказать мындай таанылып элге, анан кичине чоң заработокко келдиңиз да, азыр эми ошентсек болот. Буга чейин сиздин тандоолоруңузду көрүп мен түшүнбөдүм да. Чындап эле ушунчалык өзүнүн жумушун сүйгөн адамдар дагы деле барбы депчи, себеп дегенде көпчүлүк айтат да, бул сенин курсагың тогузбойт
бусага атактуулук алып келбейт. Опера, театр бул инструментти ким ойнойт дедим, сөздүн ачыгы ошентип эле айтат да. Аты эмнечи? Сиз кантип келип калдыңыз мындай тандоого? Же кичинекейиңизден ошого кызыкчусузбу? Ата энеңиз негизи кандай көз Флейтагабы? флейтага? Жок, ал бир кызык болгон эми. Мен анда ошол Ош шаарында Уркуя Салиева атындагы мектеп лицей интернаты бар да. Аякта окуп жүрүп, анан элестетип көрсөм, жаш кичинекей кезимден эле мен ушундай бир нерселерге кызыкчу экенмин. Бир иш чараларды уюштурганга, анан бир конкурстарга катышканга эле ушинтип эле жүрө бериптирмин да, бир нерселер менен алышып элечи. Лицейде окуп жүргөндө тикме курсуна барып алып, анан бий курсуна барып алып, анан баягы чыкпадыбы эле саманга мындай чөп өстүрүп, кукла жасап, ушундай курстар чыккан го. Мындай кандай эмне болсо ошонун баарына эле бара бериптирмин да. Анан кукольный эме ачылып, кружок ачылып, ага барып алыптырмын. Ошентип жүргөн кездердин биринде Кыргызстандын жаштары деген кандай аталышта бир балдардын чыгармачылык борбору деген сыяктуу бир конкурс болуп, ырдай турган болуп, анан ошентип ырдап калам да. Анан училищага ошо Гүлжамал Ташматова деген эжеге мени Хамида деген эжейим алып барып, анан сен ошол Ниязалда дагы окуп, анан мектепте да окуй бербейсиңби деп калды, 9 классымда да эми. Анан мен барып алып, анан окууга тапшыргандан кийин ойлондум, жок, мен ушул жак менен кетем. Анан мектепти 9 классты бүтүп, анан училищага тапшырып аткан күнү мен вокалга жазылгам башында, жакшы эле ойлопчу, бирок деп ойлодум да, мен скрипкага кызыкчу элем го, фортепианога кызыкчу элем деп элечи. Анан ушинтип инструменттерди сурап атып эле ошол айтып калды. Максат Кожоюна деген. Мага кийин ошол эжейим концертмейстер болуп калды. Ал пианистка экен, мен билген деле эмесмин. Анан флейта деген инструмент бар. Бул дүйнөлүк классика. Сен окусаң мындай эч качан өкүнбөйсүң деди да. Анан агайга алып барып, ойнотуп, көрсөттүрүп, консультация алдым. Анан мага жагып калып эле кайра арызымды айырып, вокалга тапшырбайм, мен инструменталист болом деп инструментке тапшырып 4 жылдай окудум. Мен ал жактан бүт оюм, бүт турган турпатым менен мен классик болом деп чыккан кезим экен да. Мен деген Жасмин Чой болом депчи, мындай дүйнөлүк рекордто турган инструменталисттердин аттарын айтып, мен ушундай болом деп, анан мен консерваторияны бүткөндөн кийин за границага кетем деп. Бизде мисалы үчүн профессионал музыканттардын көпчүлүгү эле ошол баягы айлык маянанын айынан эле мисалы башка Россиянын мындай көрүнүктүү оркестрларында отурат го, биринчи башкы партияларды ойнопчу. Анан мен ойлоп турмун да, мисалы Жасмин Чой ошо дүйнөлүк рекордто турган музыканттар деле мындай элге көрүнүктүү, таанымал классик музыканттар да. Мен ошондой болом деп кыялдандым. Анан консерваторияга келип алып, 1 айдай окудум. 1 ай ичи мага кечке баягы вокал менен заниматься этип даярдангандар угулуп жүрө берди да. Мен сураштырып жүрө бердим. Анан азыркы группалашым Элчебек деген байке бар. Ал 96-жылкы болсо, 97-жылкы болсо, 2021-жылы тапшырып атат да. Ал жылы 2002 же 3 тапшырган жыл эле, 2003 болуш керек. Анан фанат болуп музыкант ырдайм дегенгечи, анан мен сураштырып маалымат алып, анан которулсамбы, кандай кылсам деп элечи. Анан ошентип эле прослушиванияга кирип, зав кафедрага кирип, анан ошол жерден биринчи эжейим менен таанышып, анан аяктан дагы ошол классикалык ырчы болом деп аттанып чыгыптырмын. Анан баягы микс деп коет го азыр. Ошондойдун заманы го. Баарын Клаб коюп. 17-кылымдын дагы, жаңы замандын дагы талаптарын аткарыш керек, жаңылыгын дагы жаратыш керек деп. Мисалы, тарыхты деле окусак ошондой эле экен да. Мисалы, башында жараткандарды ошол жаратылган чыгармачылык, ошол жаратылган чыгармаларды деле жаңылатып, жаңы жанрды
түзүп ушинтип азыр деле мисалы үчүн Азыр эски деле ырлар деле жаңылап чыгып атышпайбы? азыр дагы ошондой го. Ошонун заманы экенин түшүндүм. Мен анчалык фанат болбошум керек экенин түшүндүм. А бирок ата энеңиз Мындай фанат элемин. Ырдаганга, музыкант болгонго, бирок ошол жаңылык, жаңынын алдында жүрүш керек деген ойдо калдым. ата энеңиз кандай? Азыр айтып берип атсаңыз, сиз айтып атасыз, мен өзүм чечим кабыл алдым. Сиздин үй бүлөңүздө сизге полностью өзүңүзгө доверие бергенби, өзүң чеч деп, же кандайдыр бир мындай тоскоолдуктар болду беле? Себеп дегенде мен билем да, Оштон болсоңуз, Арабандан болсоңуз, атаңыз айтса керек, артист болду деп. Атам өзү негизи шайыр киши. Мындай атам сүйлөгөндө өзүнчө эле жыргап кетесиң да. Мындай эч бир кайгырбайт да, бир нерсеге кейибейт дагы, кайгырбайт дагы. Болот жакшылыкка, болот мындай болот деп элечи, мындай жаркылдап эле турат да. Анан мен ошо ойлосом кичинекейимден эле атам ырдап берип, ушинтип эле чоңоюп турбуз. Анан апамдардын эң акыркы мага койгон талабы мындай болду. 7-классты аяктагандан кийин ошол Ошко лицейге окуу жайга тапшыртышкан, интернат болчу. Мен эми биринчи жолу апамдардан алыстап жашап атам да. Күнүмдүк жашоом меники шаарда болуп атат, жатаканада. Анан мен бир 2-3 жума жашагандан кийин айттым, мен кетем айылга депчи. Ыйлап алгам аябай. Анан атам айтты неме деп, келе бер кааласаң деп ошентти. Анан апам кичине катуу киши. Анан мындай деди. Атам келе бер кызым деп ошентти да. Мындай кандай болбосун, кандай абалым болбосун, келе бер кызым, үйгө келе бер деп ушинтет да. Анан апам болсо мынтти. Эгерде Оштон айылга келе турган болсоң, мен сага кошумча жер алып берем. Ошол жака картошка, пияз эгип, ошону сатып жашайсың деди да. Мындай ошентип айтты да. Жакшы жумул экен. Коркуттубу билбейм да. Анан ошентти. Келсең мындай апамдын дагы тону башка да, мындай сүйлөгөндө характери менен сүйлөп коет да. Келсең мындай кыласың. Каалайсыңбы ошону депчи. Анан мен ойлонуп отуруп, мен негизи эле баягы кичинекейимден эле ушундай жумуштарды жасап эле жүргөн кызмын да. Эми тоодо чоңойгом, жайлоону көргөн, уй сааганды, бей сааганды көргөн, мал айдап, кой айдаганды көргөн эле кызмын да. Анан Эшек мингенсиң, пияз отогонсуң, картошка эккенсиң, чапкансың. Кандай? Мен кичинекейимде ушундай эле жумуштар көп болчу экен. Аңгөр койлор деп коет го, ушинтип укчумун мен, аңгөрка койлор деп. Анан ошолордун жүндөрүн алып апамдар жууп, ташка эметип, жайып, анан кийиз жасашчу, сабашат. Анан апам ошондой бизге кийим токуп берчү, ийрипчи. Анан мен кичинекейимден эле кайсы бир жумушту кыла берген болсоң, сен тажайсың го. Сен анын жашоону көргөнсүң да. Кайсы мезгилде кайсы түшүм кандай болот экендерин билесиң. Анын кандай жашоо кечирет экениңди билесиң да, мисалы. Ал кезде ойлогон болсом керек, ошол жок, андан көрө жатаканада жашап эле, эртең менен 7-те туруп физзарядкамды жасап, окууmu 4 саат окуп, обед даяр кылып берип атса ичип, анан келип жатып ушинтип жүргеним жакшы деп ойлосом керек. Ошол кара жумуштан качып эле мен окуп алсам керек да. Кайра айылга барбай калсам керек. Ошентип анан окуп калып эле жашоом анан ушинтип кызык болуп башталып кетти кайра. Анан Оштон сиз Бишкекке кайсы маалда келип калдыңыз? Кантип келип калдыңыз? Эми Арабан менен Ош бөлөк. Ооба. Анан Ош менен Бишкек бул аябай бөлөк да. Кантип жөнөтүштү сизди, же бул жакта кошо келиштиби? Мен училищага окууга тапшырганымда дагы тапшырып коюп келсем керек эле, эсимде да. Баягы 2 жылда мен кадимкидей өз алдынча болуп калып тургам. Менде мындай ой болот эле. Дайыма мындай топ жарып чыгыш керек деген сыяктуучу, мындай бир нерсе жасашым керек, жөн турбашым керек деген сыяктуу да. Анан ошентип окууга жайга тапшырып алып, анан үйгө барып айткан жайым бар да. Мен ушундай инструментке тапшырдым, флейта деген деп. Анан өзүңө жакса болду да кызым деп ушинтип апамдарчы. Анан
жакшы кылып өзүңдүн наныңды өзүң таап жеп жашап кетсең болду деп ушинтип эле. Негизи ата энеңиз эмне кесип аркалайды? Мисалы үчүн сиздин Апам мугалим. ошону сезип турам да, себеп дегенде сиз аябай сөздү мындай багып, мындай ойлонуп, адабияттуу кылып сүйлөсөм дегендегиңиз сезилет да. Мугалимдин балдары ошондой болсо керек негизи. Балким. Балким. Апаңыз мугалим. Апам адабиятчы мугалим, кыргыз тилчи. Анан атам койчу, фермер. Атам айта берет, эме мындай бизде деле ошондой бар да. Атам бүт баарын мындай расчет менен жасайт да. Анан ошону точно жасайт. Мондойду жумуш кылам дедимби, ушундай кылам депчи. Анан атам бир айыл өкмөтү болуп, мындай чоң эле кызматта аркалагандай киши болчу эле эгер окуп калганда деген биздин мындай сөзүбүз бар да. Өз алдыбызча үй бүлөдө отургандачы сүйлөшө беребиз. Атам ушу бир папке кармап эле окуп алса болду экен эле депчи. Анан мындай өзү дагы мындай менин көз карашымда айылдын үлгү кишилеринен бири да азыркы күндөчү. Анан ошолордон тарбия алдык, чоңойдук, эркин чоңойдук. Эч нерсеге байланган жокпуз, эч нерсенин карманган жокпуз. Менде эч ой болбоптур, мындай кылсам туура эмес болуп калат дегенчи. Бирок бул үй бүлөңүз тууралуу айтып бергенде менде эки суроо пайда болду ушул эле жерде. Биринчиси бул мисалы үчүн сиз ойлобойсузбу? Мисалы сиз деле үй бүлө түтүн булаттыңыз, эми буюрса жакында бала чакалуу болсоңуз, сизге го мындай стимул табылыптыр картошка, пияз деп. Сиз өзүңүздүн балдарыңызга кандай стимул бере аласыз? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, башыман өткөн үчүн ал жака кайткым келбеди депчи. Анан сиздин балдарыңызга кандай стимул берем деп ойлойсуз? Мен эми мисалы апам деле, атам деле мен азыр кызыма мынтип айтып койсом мындай болуп калат деп мындай эми билбейм да, ойлобосо керек. Алардын жашоо агымы деле кандай болсо ошондой боюнча кетти да. Анан күнүм мындай биз жашап тарбияландык го. Азыр мисалы үчүн мондой система бар эмеспи? Кызыңды, балаңды мынтип койсоң мындай болуп калат экен, психологиясына мындай туура эмес терс таасирин берип калат экен дегенчи. Мен андай ойдон алысмын да. Кандай болсо ошондой жашаш керек, жасаш керек депчи. Мисалы бой жеткенде, эр жеткенде адам өзүнүн акылын калчай билет депчи. Жаш кезиңде сени өлтүрбөй, бир нерсе кылбай, эч нерсе кылбай чоңойттубу, тарбияладыбы, окутту, чокутту да туурабы? Андан ары сен өзүңдүн мээң акылың болуш керек депчи. Анан экинчи суроо бул мисалы үчүн бизде баягы сиз айтып атпайсызбы, атам мындай папка көтөрүп, ушундай бир айыл өкмөтү минимум болуп иштесе болмок экен депчи. Бизде эмнегедир ошондой нерсе жаштардын оюна калп болуп салынып калган да, эми ушундай болсо депчи. Менде мындай көз караш бар да, бул койчу болуш деле ар бир пайгамбар койчу болмоюнча пайгамбар болчу эмес. Пайгамбар болуш үчүн мисалы үчүн кой карап, анан сага элди тапшырчу экен да. Демек кандайдыр бир деңгээлде атаңыз мындай пайгамбардын кесибин аркалаган киши экен. Азыр сиз айтсаңыз мындай ойлодум. Атам мисалы окуганда ошол окууну деле бирөөлөр түзгөн да. Өзүнүн жашоо системасы аркылуу, мисалы жасап көргөн жумуш аркылуу ошол системаны жасап, кийинки адамдарга үлгү катары системасын түзүп берип кеткен го. Анан биз ошону окуп атабыз. Жаңы ачылыштарды эл ошону ойлоп, кайра ачып жүрө бербесин деп ошону түзгөн го, окууну түзгөн деп. Атам ошол жашоонун папкесин кармап жүрөт болуш керек азыр депчи. Себеби мен азыр мисалы 10 жылда бир жеттим. Былтыры барып келдим да жайлоого, өзүм чоңойгон жайлоогочу. Аябай бийик. Мен атайын жөө чыктым окшойт. Ат келбей калып, күткөн атыбыз келбей калып, анан мен өзүмдүн эки иним иним менен анан сиңдим менен кетип калдык да жөө элечи. Анан аралап басып баратып, атам ошол жактын ар бир ташын, ар бир жолун басканда системасын билет, жаратылыштын системасын билет. Аякта биз улар, кекилик жеп чоңойдук, коен жедик. Мындай чыгып алып эле мындай
көөдөнүм тойбойт да мынтип сагыныпчы. Бирок ошол кезде кичинекейимдечи баягы жымжырттыктын жалгыз болгондун айынан дагы мен көп мындай коркчу экенмин. Мен аябай коркок болчумун да кичинекейимдечи. Бардык эле балдар кыздар ошондой болуп болуш керек. Же балким мен эле. Анан мен эсимде кичинекейимде мындай күн батып бараткандан корко берчүмүн. Азыр деле мынтип эметип турам, бирок азыр башкача ойдомун да. Ошол кезде мындай жайлоонун жашоосун жайлоодо жашагандар билет го. Ызы чуусу жок да. Системаң ошол эле. Эртең менен турасың, жыйнайсың, тамак аш кыласың, болду. Кечке чейин бошсуң. Мындай бошсуң деле эмес. Түшкө чейин тамак кылып анан кечинде мынтип анан мындай анын деле өзүнүн жумуштары кете берет го. Айланып элечи. Бирок сен бала кезде мен ошол жымжырттыктан корко берчүмүн экен да. Бирок азыр ошол жымжырттыкка үңүлгүм келет да. Өзүмүн ичиме, өзүмүн оюма кайда баратам, каяка кетип атам деген сыяктуучу. Ошол. Өткөндө былтыр барып тип тыңшап жатып мындай балалыгың эсиңе келип, жыргап түшөсүң го. Жылуу сезимдер. Сиз азыр айтып атпайсызбы, күн батканда мындай кандайдыр бир ичимде мындай кыжаачылык пайда болот депчи. Бул негизи өзү эме мындай экен да. Табиатта байкасаңыз күн батаарда чымчыктар деле чырылдап ушинтип барып турантип токтойт го. Булар эртеңки таң атышын билбейт экен да. Себеп дегенде Кудайым айтып атпайбы, күн батыштан чыгат депчи. Эртең күн батыштан чыгып калса эмне кылабыз деп чурулдап ушинтип эме кылып, анан кийин тыптынч болуп калышат экен да чымчыктар делечи. Ошондон кыжалат болот экен да. Балким сиздин дагы ички дүйнөңүздө ошондой бир кыжалатчылык бар. Андай ал ойдун аныктамасын мен билбей туруп корксом керек балким. Мындай ыйлагым келип элечи, мындай күн кызарып батып баратат да. Анан отуруп алып эле мынтип жымжырт болуп, мындай жалгыз болгонсуп, мындай өзүнчө эле көтөрүлүп кыйналып баштайсың да. Бир нерседен коркуп, мындай ошондой болчумун менчи. Анан азыр андай эмес. Азыр андайды аны көрбөй калдым го. Шаарда. Мындай шаарда ызы чуу. Азыр мынаны кылышым керек, анан мындай деп анан менин кичинекейимдеги түйшүгүм азыр башка түйшүккө айланды го. Сиз өйдө жалгыз болгондуктан деп айтып кеттиңиз. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Жок, өзүм көп. Биз үй бүлөдө көп бир тууганбыз. 6 бир тууганмын мен. 4 бир тууган болуп мындай катар менен чоңойдук. Менин кичинекейим ошол 4-өөбүз менен жуурулушту да. Калган 2 бөбөктөр төрөлгөндө алар мен мисалы сиңдимди ошол 2013-жылы төрөлгөн сиңдимди Абдыраевка музыкант болот деп мындай өзү кызыкканынан 2 жылга окуган да. Аты да Таттуу Бүбү. Таттуу Бүбү сиңдимдин аты. Анан ошондо жакын болуп, мындай анын ой жүгүртүүсүн көрүп түшүнүп калдым. Бирок кичинекейлерибиз менен көп деле жакын эмеспиз да. Мен турмушта, эжем турмушта, сиңдим турмушта баары эле. Анан биз 4-өөбүз ошо көп кымыр жумур болуп чоңойдук го. Негизи көп эле бир тууганмын. Мындай айтат го, мындай көптүн арасында жүргөн болсоң деле. Эми ал бир сезимдер да. Азыр сиз айтып атсаңыз мен эстеп кеттим да ошол күн батканын, менин кичинекейим кандай болгонун мындай ала берет го жүрөгүңдүн бир бурчтарында. Балалык кезге саякат болду. Ошондой болду го. Эми Бишкекке келдиңиз. Бишкекке келип чоң шаар, бөлөк шаар. Анан сизди көбү комментарийде айтып берет да. Бул кыз оштук окшобойт. Тили эч эле оштук окшобойт депчи. Бул ошол апаңыздын адабиятчы болгонунан элеби же бул жакка келип тилди оңдодуңузбу? Эми диалект бар да, bundan эч ким качып кутулбайт. Оштун өзүнүн диалекти бар. Бул ошонусу менен кыргыз тили бай дегендейчи. Анан бул таза адабият тилинде сүйлөө каяктан келди? Эми кайдан келмек эле өзүмдө эле бар. Мындай го. Мен мисалы Ошко барганда оштун диалектиси менен мындай сүйлөйм да. Мындай кадимкидей мисалы мен аркадан өттүмбү, Жалал Абадка жетип жете элек мен тилим алмашат мисалы сүйлөп. Эми ал кандай деп мен
мен мындай жасалма сүйлөйм деп дагы айта албайм аны. Ал мен өзүмө болгону өзүмдүн эле көз карашым го. Кандай болсо, кайсы жерде кандай болсо ошондой эле сүйлөгөнчү. Анан мен мынтип өзүмдү бурап, өзүмдү оңдоп мындай болуп калдым деп айта албайм. Демек Ошто бул деле мени мындай андай эле мен билбейм, кандай деп түшүндүрөм билбейм ал демек бул нерсеничи. мүмкүн экен Бул ар жерге автоматтык түрдө эле барганда, го, ар кандай эле. Мисалы азыр эми тил маселеси аябай мындай талкууда эмеспи? Бирөө мындай мен деле көп орус тилин колдонуп коем да. Бирок бул мындай табияттуу нерсе да. Мен мындай изденип отурбай, болгонун сүйлөп койгонду жакшы көрөм да. Орус тили болобу, бөлөк болобу, бирок кыргыз тилини үйрөнгөнгө аракет жасап атам. Анан чок ажыбыз дагы ушундай киши болгон да. Ооба. Мисалы Ошко барса Ош ноокатча сүйлөп, анан Баткенге барып баткенче сүйлөп, ар ким өзүнүн тилинде сүйлөчү. Демек бул мүмкүн экен. Ооба. Мен ал нерсени ойлонуп дагы көрбөптүрмүн. Мындай мен Бишкекке келдимби, бишкектикче сүйлөшүм керек деген ой болбоптур да мендечи. Ал ошол мен жашап аткан адамдардын мындай бири бирибизге болгон мамилелер, мындай сөздөр. Чөйрө. Сен мисалы кайсы ким менен жүрсөң ошонун сөздөрү өтө баштайт го өзүңөчү. Колдонуп баштайсың го. Ошондой эле болуп калды болуш керек Чөйрөнүн балким. таасири. Балким. Бирок мен оштуктар менен эле жүрөм. Мындай бул нерсени мен мындай маселе деп деле ойлобойм да. Мисалы мен кичинекейимде мен көргөн 90 дебейин 70% мультфильм, фильм, кинолордун баары өзбек тилинде болгон да, өзбекче. Мен корейский дорамаларды деле өзбекче көрчүмүн. Мен кичинекейимде ойлобоптурмун ушул Кореянын дорамалары депчи. Мисалы Жумоңг деген сериалдар бар эмес беле? Мен анын аталыштарын дагы мен өзбекче билчү да. Мисалы Шамоллар мамлекети деп, Гумбок деп, анан Жумоңг деп дагы эмнени көрдүм. Кыскасы, мен көргөн сериалдардын баары эле өзбек тилинде болгон да. Турецкий сериалдар деле бүт баары өзбек тилинде болгон. Мен кыргызча каналга караганда өзбек каналын көп көрчүмүн. Яшьлар деген канал бар эле. Баарыбыз ошону көрчүбүз да. Сериалдар дагы ошо түнкү 10до берилет эле, жашынып көрүп эметчүбүз. Ошол каналды коюп алыпчы. Яшьлар деген канал. Мен бүт эле өзбекче көрүп турмун мисалы. Мен Өзбекстанга барсам өзбекче эле сүйлөйт болушум керек. Эми биз кыргыздардын эмнеси ушундай болуш керек, мындай изюминкасы дейт го. Кайсы жака барса ошонун тилин, динин карап, таанып көрө берет экен да, мындай. Бул көбүнчө минус эмес, плюс десек болот. Плюс го дейм. Мисалы, эми биз адамбыз го, мындай адаша турганбыз, жаңыла турганбыз. Мисалы, сен башка бир мамлекетке барып, анан башка бирөөнүн динин тутунуп кеттиң да. Бирок сен ошону мындай сен ошентип ойлогон үчүн эле го дейм да, мисалы, ошол анан кайсы бир күнү башкача ойлойсуң да. Жок, мындай турбай беле, мындай да депчи. Анан мен ойлойм ал нерсе мындай минус деле эмес депчи. Анан эми өзүңүздүн жаш кезиңиздеги өзүңүздүн чоң үй бүлөңүздү талкууладык. Анан түтүн булаттыңыздар. Кыш мезгилинде, суукта. Чоң той качан анан? Чоң той эми буйруганда дейбиз. Бирок эми жолдошум айтат, мындай той кылабыз депчи. Кышында болуп калган үчүн дагы ушундай болду окшойт. Биздин той жакан эле болуп бүтүп калган да. Анан өзүм да ошол айта берет, мындай ушу тойду өткөрүшүм керек депчи. Болуш керек. Билбейм. Көлгө бат-баттан барып турасыз. Быйыл эртең дагы кетем, 5-6 жолу барат окшойм кайра. Бирок биз негизи менин өзүмдүн ошол кайын журт үй бүлөм Бишкекте эле турушат. Наполка жакта турабыз. Сиз ошол баягы картошка, пияздан чарчадым деп айтпадыңызбы жашыңыздачы? Эми жаш кезимде ушундай ой болду. Мен ойлоп атпаймынбы, сиз ошол көчө шыпыргыңыз келбей эле көлгө тийип алдыңыз го деп. Жок, Көлдүктөр көчө шыпырбайт го келиндери. билбейм. Андай деле ой эмес го. Мен мисалы Кантип таанышып калдыңыздар? Мен ошого алып келмекчимин. Тамаша, конечно. Балким ошол жактары дагы негизинен
Кандай деп айтам, биз окуу жайдан таанышканбыз. Жолдошум өзүм менен эле курдаш, тең эле. Кантип айтам эми, көлдөн болот, таанышканбыз. Таанышканда мисалы үчүн сиз Бегимайдын ролун ойноп калдыңыз да, Бегимай деген бул чечкиндүү кыз деп элестетем да менчи. Ошондой элеби? Ошондой эле болуш керек. Балким ошонун таасирин алып туруп эле сиз барып туруп, кана жүрчү да. Биз таанышканда күлкүнүчтүүлөр көп. Мисалы мындай болуптур. Мен сентябрь, жок, март кези окшойт. Апрель даже, ошо апрелдин баштарында 22-жылы болуш керек эле. Жаңы доор деген ошол үйлөнмө аспаптардын арасында ошо конкурс болгон. Алага катышып, Караколдон келип катышыптыр. Анан ошол болуп аткан кезде анын досу менин курсташым, курсташым дебедимби, менден курс чоң болчу да. Анан ошол тааныштырып калды. Мен маани деле бербептирмин. Кийин эле ары өтүп бери өтүп эле бирөө эле учураша берди да. Бишкекте эч ким менен учурашпайт экен көрсө. Анан бул ким эле депчи. Анан ошентип эле тааныштык. Кийин таанышкан жокпуз. Мен унутуп калыптырмын. Анан улам эле бирөө ошо бир күн эки күндө эле учураша бериптир да. Анан бул ким эле деп мен жүрө бериптирмин. Кийин парк барго азыр, Корея Кыргыз. Могу жерде. Ушул жерден анан өтүп баратып, анын туулган күнү экен да, ошондо 15-апрель экен. Анан өтүп баратып эле мен досум менен телефондон сүйлөшүп эле баратсам эле бирөө эле кандайсың Арпке деп эле учурашып анан өтүп кетти да. Анан же токтоп учурашпайт, же учурашпай койбойт. Бирөө учурашып эле анан өтүп кетти да. Анан мен мынтип карап анан токточу дептим да менчи. Аны көп айтып жүрдү кийин, бирок мен эсимде калбаптыр. Анан токточу, сен кимсиң депчи. Анан ошентип эле анан мен паланча түкүнчө деп эле таанышып эле ошондой болуптур. Анан мен кеттим, класска кирип даярданып атып эле анан ал келди. Мен бүгүн туулган күнүм болчу, досторум менен жүрмөкмүн, болбой калды деп. Анан орозо кези болчу да. Анан оозуңду ачтырып берейин деди. Анан менин туулган күнүмдүн урматына депчи. Анан мен макул деп анан ооз ачтык. Ошентип эле тааныштыкпы. Анан менден караганда ал көбүрөөк жакшы көрүп калды болуш керек. Аягына чейин мындай күрөштү окшойт да. Биз үйлөнүп калганга чейин мен эми көп эле жолу мындай жок, жөн эле коелу деген сыяктуулар көп болгон да мисалы. Анан ошентип анын сүйүүсүнүн күчүнөн, анын мындай чечкиндүүлүгүнөн, анын ошондой мындай эми ага дагы Кудай буйруду да мени аял кылып, мага буйруду аны күйөө болупчу. Анан ошентип үйлөндүк. Бирок биринчи чечкиндүү кадам сиз тараптан болуптур да баары бир. Жок, мындай ал чечкиндүү кадам деле эмес да. Мен ойлоп көрсөмчү, мен өзүм байкабай балким чечкиндүү кадам жасап койгондурмун да. Бирок өзүмдүн оюмда мындай бул ким деген эле ой болду да. Ошол эле. Анан ага токточу деген сөз жагып калыптыр. Ошондой мындай токточу деп мынтип сен кимсиң деп сүйлөшкөн ошол сөздөр анын жүрөгүн мынтип ачып койгон окшойт да. Анан ошентип эле үйлөндүк. Үй бүлөлүү адамга, сиздин кесибиңизди аркалаган адамга канчалык кыйын экен. Мисалы үчүн сиз деле жаңы эле түтүн болот атасыз да. Анан мындай ролдорду ойноп атасыз, фильмдерде бирөөнүн сүйүктүүсү болуп калышыңыз мүмкүн, өзүңүз бирөөнү сүйүп карашыңыз керек. Канчалык кыйын экен? Мага ушул суроо аябай кызык боло берчү да. Анан үйгө келгенде дагы мындай кызгануу деген нерсе бар. Бул адамдын табиятында да. Ошондой нерселер кантип жеңесиздер үй бүлөңүздө? Менин кесипкөйлүгүмө ал түз көз карашта. Мисалы үчүн менде дагы туура эмес кадамдар көп болот да. Анан мен аны сезип калганда өзүм кыжаалат болуп баштайм да. Эми ар кандай болот го. Бир кездери менин оюм өзгөрүп
анын оюна туура эмес келип калат ушундай. Бирок негизинен алганда ушул менин кесибиме, мен жасап аткан жумуштарга ал түз көз караштамын деп айтат да. Эгер сен өзүңдүн ниетиңде мындай жакшы ой болуп, жакшы ушул чыгармачылыгыңда өзүңдүн каалаган пигиң кайсы болсо, ошого жеткенге сен баратсаң, мындай жаман ой жок, кандай мындай жашоо кандай болсо ошондой кете берет, бирок мен сени дайыма колдогонго аракет кылам деп айткан башында. Азыр ошол менен келатабыз. Бирок кандайдыр бир эми Болот. Ошол келишпестиктерди баягы сүйлөшүү аркылуу мамиле го. Дайыма эле балким андай боло бербейт. Мен эми келечекти билбейм. Бирок бүгүнкү күндө мен мындай келишүү менен, ымала сөз менен аракет кылам да, бири бирибизге жакшы туура түшүнгөнгөчү. Мисалы, менин өзүмдүн жашоом бар, мамамдын өзүнүн жашоосу, анан жолдошумдун өзүнүн жашоосу депчи. Анан мындай жеке жолдорго алып келе турган болсок, ошондой депчи. Анан мен мындай кылган атам деп алдын ала айтып, ал өзүнүн ой пикирлерин айтып, келин деген мындай болуш керек, жолдош деген, аял деген мындай болуш керек деп мындай жекеме жеке сүйлөшүпчү. Жолдошум менен дагы, мамам менен дагы. Ушундай. Сонун экен. Эми мисалы комментарийлерди дагы окуп чыктым да эми. Комментарийлерде көбү айтат экен сизди жаңы төрөлгөн таттуу бөбө деп окуп калдым да. Сиз негизи ошондой теңдештиргенге кандай көз караштасыз? Мен аны маанилей бербептермин. Бир жолу ошол супер инфого барып калдым. Ошондо айтышты, ушундай комментарийлерди көрдүм депчи. Бирок мен ага чейин маанилей берген жокмун. Азыр деле эгерде элдин көзү ошондой көз карашты, элге ошондой эмоция берилип аткан болсо, мен андан эч мындай жок, мен андай эмесмин, мага ал сыймык да мисалы. Эгерде мындай мага мисалы бир актриса аябай жагат да, мен аны кумир тутуп жүрөм. Анан биздин арабыздан ошондой деңгээлде аткарган кыз ошондой болуп чыга келсе, вау дейсиң да, мындай. Анан оюм түз. Сиз Мындай мисалы актриса катары кимди кумир тутасыз? өзүбүздөнбү? Өзүбүздөнбү, дүйнөдөнбү? Негизи эле мага кумир деп айтпайм, мага жаккан актрисалар бар. Эми дүйнөлүктү көп көрөбүз го. Бирок азыркы биздин Кыргызстанда Айсанат Эдигееваны жакшы көрөм. Театрдан Альбина Имашева эжелерди жакшы көрөм. Мага да жагат ошол эже. Альбина Имашева мындай телегей тегиз го, мындай бардык жакка. Оор басырыктуу. Ооба. Мен жана Бир туугандар деген фильм чыккан эмеспи? Сериал. Аны көрбөптүрмүн. Азамат Исмаиловдор менен. Ошол кинону мен Россияда жүрүп көргөм да. Анан ошондо Имашева эже аябай мындай булма толгон да. Кыздын үй бүлөсүнүн башында тура турган эжелерден. Ошол эжелерден мындай көп карап көрөм. Азыр эми айтсам толтура го, мындай көңүлгө калып калгандары көп негизи. Бизде сонун актрисалар, сонун аткаруучулар көп го. Анан эми кино жаатына кирип кеттиңиз да. Кино жаатында сиз эми мындай элестетип көрдүңүз, ага деле убакыт болсо керек. Келечекте кандай актриса, кандай ролдорду ойносо, мисалы, наследие калтырып, Аркаман андай ушундай эми көп кинолорду ойносоңуз керек келечекте. Бирок кандайдыр бир флагман, якорь болгон бир фильм жараткыңыз келет да. Кандай ролду элестетесиз өзүңүздү? Эми бир кызык да, мындай болгон. Мен орто окуу жайды жаңы бүткөн кезде Ошто баягы Москвада Шепкин атындагы окуу жай бар го, актерлук чеберчилик боюнча. Ошол жака элдерди кастинг кылып алып атышыптыр да. Анан драмтеатрдан бир агай айткан. Анда биз ошол училищада деле жөн жүрбөй эле бир нерсе кыла бериптирбиз да, анан бир ошол Ошто университеттер аралык конкурс болот деген спектакль аткарабыз кыскача депчи. Анан биздин окуу жайга
Ромео и Джульеттанын үзүндүлөрү келип калып, анан мен Джульеттаны аткара турган болуп калыптырмын да. Анан ошондо таанышкан агай бар. Кечээ деле фильмде чогуу жүрдүк. Унутуп калдым атын. Ошол агай көп жүрдү да. Жүрү Шепкинге бар, окуп ал депчи. Сенден жакшы чыгат, сен Кыргызстанды көтөрөсүң деген сыяктуу мындай мотивацияларды берип, ушинт депчи. Анан ал кезде менде эки тандоо бар болчу. Москва, ошо Россия же болбосо Бишкек дегенчи. Үй бүлөмдө ошондой эми койчу кызым дегендер болгон да. Анан эгер атам апамдар айтып атса деп мындай, мен алардын оюн кесе бөлбөйм да. Менин оюм менен ата энемдин ою мындай түз болот. Биз келишишибиз мүмкүн. Же алар каршы болсо каршы да, мындай депчи байкашабыз да бири бирибизди карапчы. Анан ошентип Москваны жөн эле кой, Бишкекке тапшырсаң тапшыр деген кеп болгон. Анан мен өзүм музыкага кызыгып, музыканы окуп атсам, анан актёрдук чеберчилик ооба жүрөгүмдө мындай бар, бирок эми кандай болот деп. Анан ошондо мен экөөнүн бирөөсүнөн ошо консерваторияны тандап алган жайым бар эле. Анан дагы деле айтышат, ошо Шепкинге окуп алсаң болмок депчи. Анан Айнура Качкынбек кызы эже ошол Шепкинде ошол мен бара турган поколенияга менин бир группадашым барган, Санжар деген Аманкулов. Азыр ошолор окууну бүтүп келип, Ошко келишпедиби, жайгашыпчы. Мындай ал да окумуш бир образга кирет да эми. Анан аны көрүп көп суктанып жүрдүм. Мен да окуп алсам болмок экен деген сыяктуу болуп. Бирок эми буйрукта деген ой болду. Анан эгер эми Кудай келечекте буйруса, эми ошондой роль жаратыш үчүн ошончолук эмгек керек да. Мындай эгер ага түз мындай профессионалдуу көз караш менен карай турган болсом, Кыргызстанда ошондой бир ролду жаратып, ушундай феномен боло турган фильмге ушундай сен роль жаратасың деп атпайсызбы? Жараткың келеби депчи. Мен окугум келет, мындай практика жүзүндө көп нерсе кылгым келет. Мага менин жолума кандай болбосун мындай менин мындай жүрөгүмө туура келе турган кандай проект болбосун мен иштешкенге, жаңы нерсе үйрөнгөнгө дайыма мындай аракет кылам да. Мага жагат, мага ошол кызыктуу. Дайыма кылганым эмес, дайыма жаңы бир тепкичтерди басып, жаңы бир нерселерди үйрөнүп, мен жасаган нерселер элге бир таасирин берсе, мен андан бактылуу эле болом да, башка эч нерсе болбойм. Ырдасам үнүм жакса, мындай эми жашоодо, дүйнөдө бардыгынан көңүл, баягы адамдын ички дүйнөсү эле турат го. Эң эле бийик, жогорку деңгээлде ошол го. Менин үнүмөн, менин аткарууман эл кандайдыр бир өзүнө таасир алып, жүрөгү чың десе, ошол мага жетет да. Мисалы эми кыялыңызда мен айтып атканым, бизде учубуз кур эмес, Урманжан апабыз бар, ошону ойносом деген кээ бир кыздар бар да, эми мындай сүйлөшүп калсаң айтат, ушу Курманжан апанын бир мындай ойносом, мен ролун ойносом ошол мага жакчу же Каныкейдеби, эми ошол жаатта суроо бергеним да. Мисалы сиз дагы бир кандайдыр бир тарыхый бир личностьти ойногуңуз келеби? Сөзсүз түрдө. Мен тарыхый кинолорго көп деп эле ушинте берчүмүн. Азыр бизде баары кайра башталды болуш керек, баягы тарыхый кинолорго басым жасапчы. Мен карап көрүп, эмнеге бизде жок депчи, ушундай ой болду да. Бизде келечекте мисалы Сынган кылычты тартса сериал кылып, кандай сонун болот эле деп элечи. Даяр китептер бар. Даяр китеп болсо эмне кереги бар мындай түзүп депчи, мындай биз илгеркиден азыркыга келтирип мындай ойлой берем да, ошо тарыхый кинолорубуз көп болсо деп элечи. Мисалы Сынган кылычта билбейт го, мындай мен деле мисалы билбейм да. Ийне жимине чейин эмне ойду айткысы келгенин билбейм да. Анан ошону кыйын режиссерлорубуз биздин ошолор алып чыкса деп эми кыялга чек жок го. Мындай ойлой берем да. Тарыхый сериал тасмаларыбыз көп чыксын деп элечи. Эми буйруса болот, Кудай буйруса.
Курманжан апабыздын ролун ойной алат белеңиз? Ага даярданыш керек. Мен мисалы сиз айтып атасыз да азыр кесе сүйлөп, кесе айтып атасыз да ушул ролдо берсе кандай кылмаксың депчи. Эгер берип калса, мисалы, демек режиссердун көзү жетип атат да. Мен ошону жасашым керек деп эле айтам өзүмөчү. Анан мындай изденип көрөм, карап көрөм. Менден менин потенциалымды, менден менин деңгээлимди, менден өзүмдүн келечектеги ордумду көрүп койгон адамдар бар да мисалы. Ошондой деңгээлдеги адамдар бар го. Ушул кыздан ушундай нерсе жасаса болот экен. Могу нерселерди сууруп чыгарсам болот экен деген ой болсо мисалы. Эмнеге жок бүт баарына. Себеби мен сиздин жөндөмүңүздү көрүп атам да, бат эле домбураны үйрөнө коюп, бат эле бир инструментти үйрөнө коюп, анан мен Бегимайдын ролуна дагы мындай үзүндүлөрүн киргизгендерин көрүп калдым да. Мисалы, аябай мындай жакшы ойноп турсуз да. Анан жаңа өзүңүз дагы айтып атасыз, ролдорго киргени аракет кылыш керек, бул актер деген, актриса деген ошол менен бааланат го. Анан ушул баш отуңуз менен киргенде Бегимайды түшүнө алдыңызбы? Эмне эми аралыкта аябай чоң возрастной разница болсо, ушундай мүмкүнбү экен деген суроолор пайда болот го. Эмне аны мындай, что двигало Бегимай дегендей? Бегимайды баягы көкүрөк көөдөнүң кимди сүйсө ошого эле тартыласың го. Мисалы, бомушту сүйүп калсаң деле ал бомуш деп эметпейсиң да мисалы. Мен билбейм, ал сүйүү, ал сезим да. Балким убактылуу. Биздин күндө мисалы үчүн мен мисалы аны мынтип жашырып, аны мындай болгон эмес дегенде эмне? Адамда баягы сезим болгондо болду да башка эч нерсе. Мен аны сездим. Бүтүн денем менен, бүтүн жүрөгүм менен сездим. Мен ар бир мюзикл бүткөн сайын өзүнчө эле ыйлайм да баягы. Менин ыйлай турган жерим ошол кульминациясында да. Атайын ыйлабайсың да, баягы сезимдердин бир мындай тирелишине ушундай кабылганда ыйлайсың да, жүрөгүң өзүнчө эле көтөрүлүпчү, ыйлагың келет да. Сезим деген ушундай болот экен, сүйүү деген ушундай деп. Анан өзүңдүн сүйүүң эсиңе келет, мындай кандай дейм эми мындай. Сен сүйөсүң го. Сүйүү деген ушундай болот. Сүйүүнү сүйүүдөй эле кабыл алыш керек. Аны аябай назик нерсе экенин эле билиш керек. Убактылуу болсо, эми убактылуу сезим деген жок да эми. Өтүп кетсе деле ал сүйгөнсүң да, сезим болгондо ал нерсеге сыйлоо менен гана мамиле жасаш керек. Ошол эле. Мисалы, мен өзүмдүн жолдошуман ошондой сезимди мындай. Мен мисалы эстен тана сүйгөн эмесмин да. Жолдошумдучу мисалы башында. Бирок ал эстен тана сүйдү да мындай. Кандай дейм эми мындай мен ошону түшүндүм да. Анын жакшы көрүп, ушунчалык мындай колунан бир нерсе келбей атат, бирок келтирип жасап аткандарын көрүпчү. Ал сүйүү да, аны сезим сыйлаш керек экенин билем да. Анан Бегимайды деле ошондой эле кабыл алдым менчи. Сезимини кабыл алыш керек болчу деп. Бирок ошол кезде деле мисалы окуялары боюнча бии өзү жакшы көрүп калып анан өзүнө жубай кылгысы келди эле го. Бирок ал мындай жумшак келген жок да, ал өзүнүн бийлигине, ал өзүнүн ошол турган мансабына салып койду да. Ушинтип эле койду го дейм. Мисалы, ошол жарманке, ошол тойдон баргандан кийин ал күч салып деле үйлөнмөк да мисалы, сен мага тиесиң. Ушундай деп эле. Мисалы, күйөөлөрүн мурда ошондой эле болгон го, Акмөрдү мисалы ошондой эле. Ал нерсеге билбейм, азыр сиз мен башка нерсени ойлоп кеттим. Бирок мисалы азыркы күндө деле мындай тарыхтар мындай жашап аткандар бар да, мындай сезимдери менен ушундай чоң аралык жаш боюнчачы.
кайсыл убакта болбосун бул сынга кабылат экен да. Бирок жылдар өткөндөн кийин бул тарых болуп өзүнчө бир мындай кызыгуу жаратып, элдердинчи суктануу жаратат экен. Эмнеге ошол мезгилде адамзаты мындай ошол мезгилде суктана билбейт? Бул тууралуу кандай ойдо болдуңуз? Адамдардын жеке сезимдерине, жеке мамилелерине эч кимдин эч качан бир мындай пикир билдиргенге укугу жок экенин билем мен. Ошентип эле ойлойм. Анан бул заманда деле сөзсүз бар го мындай. Мурда деле бар болгон, азыр деле болот, кийин деле болот да. Анан билген адамдар бар. Ошол бирөөнүн сезимине кийлигишкенге укугу жок экенин билген адамдар бар. Алар унчукпайт, алар сыйлайт. Сен сүйүп атасыңбы? Эгер жүрөгүң менен жакшы көрүп аткан болсоң, анда өзүңдүн көргөнүңдөй жашооң болот деп. Мисалы үчүн үйлөнгөн мындай турмушка чыктың да, мындай үйлөндүң да. Анан сүйүү өзгөрөт, анан мындай дегендер бар эле го. Убал турмуштук маселелер менен кетет го. Мындай дайыма эле биринчи көргөндөгүдөй таттуу боло бербейт сүйүүнүн өзү депчи. Жашоо турмуш менен кете берет. Мамиле эң мааниси, эң башкысы мамиле. Мындай бардык нерсе убактылуу экенин түшүнүш керек болду. Мисалы үчүн сен урушканың деле убактылуу эле. Мисалы азыр моментте ушунчалык ызырынып жиниң келип жаман көрүп атасыңбы? 1 саат 2 саат өткөндөн кийин аяп баштайсың го. Жакшы көрүпчү. Мен мисалы үчүн ошондой эле жолдошум менен урушуп кетип мындай аябай тирешип кеттим да. Мындай эмне болду билбейм, эсимде жок. Мисалы мен чымчып аймап салдымбы, эмне болду? Бирок 2-3 саат өткөндөн кийин мындай жакшы көрүп, мындай аяп кетесиң го мындай. Ушинтип эле уланып кете берет. Билбейм. Бирөөгө бир нерсе айтыш кыйын го. Анан ошентип аракайым сиз мисалы үчүн көп жерде ар бир интервьюңузду көрүп чыксам, Кудай деп аябай Кудай деп сүйлөткенсиз да. Бир кыска интервьюнун ичинде эле 2-3 жолу Кудайдын буйругу, Кудай айткандай болот деп сүйлөйт Анан сиздин ушул динге болгон мамилеңиз кандай? Жаштыгыңыздан мындай үй бүлөдөн ошону көрүп чоңойдуңуз беле? Ушуну айтып берсеңиз. Мен кичинекейимде ошол апам өзү 5 убакыт намаз окуйт. Кичинекейимден көп көргөм. Мен 5-класс кезимде ошол мен эсимде ошол бир туугандарым менен жарышып сүрө жаттаган күндөрүм болгон да. Эжем менен сиңдим менен үчөөбүз жарышчубуз. Анан мен биринчи болуп намазга жыгылганым эсимде 5-класс болчумун. Анан бирок мен ошондо Кудай жөнүндө ошондо мындай элестетип ойлоп турмун да. Мындай Аят аль Курсун биринчи жолу жаттап, Фатиха сүрөсүн биринчи жолу жаттап ошенткендеримде анан бир жолу больницага жатып калдык. Эме болуп. Биринчисинде мындай болду. Өзүм ошо сарык болуп ооруп калып, анан больницага жатып чогуу жаткан өзбек эже бар болчу да. Анан ошол аябай көп маселе айтып берген. Мындай болуш керек, анан адамдар деген мындай болот экен депчи. Анан мен кийинки жолкуда бир сиңдим ошол жүрөгү ооруп, анан больницага леченияга жатып, ошондо көп уккам. Ал да бир өзүнүн баласын алып келген экен. Анан мындай Кудай жөнүндө, жин, шайтан жөнүндө, пенденин мындай жашоосу жөнүндө кадимкидей эле мындай өзүң анализ кылып ал дегендей эле айткан да эми. Анан мен ошондо биз аябай күнөөлүү эле кишилер турбайбызбы деп өзүмдү аябай жаман көрчү элем. Анан бир жолу жайлоодон бир чымчыктын уясына чыгып, анан жумурткаларын жарып алгам да, түшүп кеткен, өлүп калган. Анан аябай эсимде Кудайлап ыйлаганымчы, эмнеге билбейм да. Анан негизи эле мындай Кудай менен мамилем түз деп эле ойлой берем. Мындай мен намаз окусам деле, окубасам деле, бир күн ачык кийинип койсом же кийинки күнү мындай жабык кийинип койсом деле мындай адамдык өзүнүн ички дүйнөсүндө Кудай менен байланышы бар экенин эле сезем да, ичимдечи. Анан
бир кездерде ошондой анан 5 класс болуп 7 класс болуп анан 5 убак намазга жыгылып, бирок өзүмдүн туура эмес окуп аткандарым экенин билет элем да. Мындай сен намаз окуп атканыңда мисалы башка нерселерди ойлобошуң керек да, бирок баласың да. Анан ал кезде баягы куптан намаз болгондо сериал башталчу эле. Ананди мананди дегенчи. Анан ошол сериалдарды ойлоп кетет элем да өзүм ичимдечи. А мен туура эмес окуп атам деп кийин мен баягы ошко окуу жайга лицейге тапшыргандан кийин ошентип муздак суу экен, ысык суу экен деп анан ошентип анан намаздарым калып отуруп кийин бирок мындай мен Кудайды көп эстейм. Мындай туура эмес кылган учурларымда кадимкидей мындай айтып атпаймынбы, мен намаз окусам деле, окубасам деле Кудай депчи мындай туура эмес кылсам кадимкидей моюндайм да. Мен туура эмес кыла алган нерселерим канча депчи. Анан сиз айтып атпайсызбы азыр мисалы унутуп калган күнүбүз көп болот да. Азыр сиз дин жөнүндө сурап атсаңыз, азыр мен кайра эстеп атам да. Анан өзүмдүн эң мындай чечилбей калган маселелер күндөрүм ошондо эме намаз окуп турмун да. Мындай бир чечим берчи депчи. Эмне кылам мен деп. Ушундай учурларым болуптур азыр эстеп атсам. Дайыма чечилбей калган маселелерде өзүм аябай жүрөгүм, ичим кыйналып кеткен кездерде анан ошондо мындай жыгылып сурапчы мындай ошондой күндөрүмдү эстедим азыр. Менде ушундай бир сураныч болот. Сиздин кесибиңиз аябай ушуга таандык экен. Эгерде азыр ушул комнатага биз жөнүндө Кудайдан суранып, бизди ойлоп, бүгүнкү күнгө чейин, кийинки урпактарга чейин ойлоп, ар бирибизге дуба кылган киши Мухаммед пайгамбар ушул жерге кирип келсе, кантип сүйлөшмөк элеңиз? Элестете аласызбы, мындай ишендирип, ролго кирип сүйлөшүп бере аласызбы? Азырбы? Азыр. Жок, андайдын мага мен мисалы азыр келсе, мен кандай келсе ошондогудай эле сүйлөйм. Азыр өзүм кандай турам ошондой эле сүйлөйм да мындай. Мен азыр кандай күндө жашап атам, кантип эмне кылып кандай кыймылдарды кылып жашап атам, туура эмес кылып атамбы, туура кылып атамбы, Суроолорду кандай бермексиз. болсо ошондой эле сүйлөшөм. Суроолорду бермексиз. Суроо бергенде кандай? Ал менден сураса, менден бир суроо пайда болсо ошону сурамакмын. Мындай эми айтайын, кандай болсо ошондой кабыл алып, өзүмдү мындай кандай болсом ошондой эле сурап сүйлөшмөкмүн да. Мисалы сиз отурбайсызбы? Ошондой эле го. Билбейм, балким көзүн карай албай эле мынтип ушинтип сүйлөшөт болчумун балким. Негизи менде дагы бир сураныч бар эле. Сиздин аткарууңузда ата эneме деген Жолдобай Кайыповдун ыры аябай мага жаккан да. Ошону көрүүчүлөрүбүзгө мындай акапельный вариантын ырдап бере аласызбы азыр? Азырбы? Ошо менен анан кийин дагы бир суроом бар. Анда эмесе Жолдобай Кайыповдун Атам менен энеме деген чыгармасы болсун. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста, чоло тийбей тайып көрбөй барышка, ак эмгекти актайын деп кызыңар, билим үчүн түшкөн узак жарышка, ойлойсуңар сана тартып камып, садакалап каранымдан кагылып, силер мени самагандай жол карап,
жүрөм өзүңөрдү сагынып. Силер анда мен күнчүлүк алысмын. Заманамдан калбай келет жарышкым. Алпештеген энем менен атакем. Экөөңөргө өмүр бою карызмын. Алпештеген энем менен атакем. Экөөңөргө өмүр бою карызмын. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Эми сиздерди аткарган дагы бир бул опера болуп калабы же соцдрама кош дегем келбейт деген. Кайсы эле? Кош дегем келбейт деген бир мындай көп соцдрамаларды аткарган экенсиңер да. Сиздин инстаграм баракчаңыздан көрүп атпаймынбы? Кош дегим келбейт. Бул ажырашуулар тууралуу, анан кийин майып аялга үйлөнүп алган эркек тууралуу коляскада отурган. Мен ошону ырдап турмунбу? Жок, ошону аткарган окшойсуздар. Качан? Инстаграм баракчаңызда бар экен да. Муну мен аткарган эмеспиз. Кесиптештериңиз. Жок. Мен муну ошол Улам мырза Карыпбаев кош дегим келбейтти драманы коюп, анан Айсанат эже аткарган бул эженин атын унутуп калдым. Ошентип аткарышкан да. Шаардык драма театрында аткарышкан. Ошол жака барып көрүп, ошо үй бүлөлүк драма экен. Көрүп аябай таасир алып, анан жөн эле киргизип койгом. Мен аткарган эмесмин. Таасир алганда дегенде эмнеге бул суроону берип атам? Себеп дегенде бул мисалы үчүн коомчулукта аябай талкуу жаратып, акыркы учурларда аябай мындай көбүбүздү кыжаалат кылган маселе да бул мисалы үчүн эркектердин аялдарга, жаш балдарга болгон зомбулугу. Сиздин баамыңызда мына маданият ишкери катары бул эмнеден келип чыгып атат? Турмуштан эле го. Эми мисалы ошондой адам ошондой көрүп чоңойгон дейин десем, мисалы адам кызуу жини келгенде эмне кылганын билбей калат го. Ошол эле өнөкөт нерсеге айланган. Анан үй бүлөлөрдүн ортосунда мындай сый мамиле жоголгон балким. Бири бирине үстөм көз карашта болуп калган. Анан калагандай калчагысы келген ошолордон эле улам өнөкөт нерселерден улам эле чыгат го деп ойлодум. Ошентип эле ойлойм го. Мындай мисалы менде деле жин бар да, мындай менин деле жиним келет. Анан ошондой эркектер чыгып атат деп. Бул ошол замандан, мисалы ошол заман мындай кыйын кезде төрөлүп калган адамдар кандай эми мындай өздөрүнүн жашоо турмушунан эле ушундай келип калса керек. Ата энелери бар, оор турмуштан келип калды го мисалы. Миграция бүт баары тиешелүү да. Буга турмуштун ушул замандын өзүнүн жасаганы да. Мындай ушул заманга туш келген адамдар, ой жүгүртүүсү тайкы болуп калган адамдар, төмөн болуп калган адамдардын колунан келет деп ойлойм. Мисалы кызыл камчы болуп мурда деле бар болгон. Мурдагы замандарда деле бар болгон. Ошол өнөкөт нерседен мындай адамдын өзүнүн мындай ичиндеги кандай эмоциясын кармай албаган кишилердин өзүнө мындай дайыма жасап жүргөн нерсеси болуп калган. Анан ошол эң акыр аягы ошентип жарылып. Эми азыр мисалы элге көрүнбөгөнү канча психологиялык жактан деле мындай жөн эле зомбулук көрсөтүп койгондор бар го мындай. Абьюзер деп коет го. Мындай
психологиялык жактан эле мынтип жеп коет го кишиничи. Ошондой адамдар көмүскөдөгүлөрү канча да. Ал биз бир мындай топ жарып чыккандар эле го дейм да. Баягы дөңгөлөктү мойнуна айлантырып илип мындай жүрөгү ооруйт да кадимкидей. Мен корком. Убагында ошондой үй бүлөдө чоңоюп калгандар ата энеден көз каранды болот болуш керек. Мисалы миграцияга кеткенде анын балдарыны бирөө эле өзүнүн баласындай кылып чоңойтуп атыптырбы деген сөз да. Бирок алар деле жыргагандан кеткен жок деген. Бул ошол замандын турмуштук мындай ушул заман ушундай болгон да. Аны ошол боюнча калтырыш керек. Өскөнгө аракет кылып. Мисалы аябай кордук көргөн адамдардын үй бүлөсүнөн ушунчалык жакшы балдар дагы чыгат го. Мен чоңойсом андай кылбайм, мен чоңойсом мынтпейм депчи. Ошол заманга, турмушка эле шылтай алам мен. Сонун эми бул заман мындай болсо, сиз аткарган Агатай фильми бул 17-кылым дедиңиз. Ал бир өзүнчө бир алтын доор десек деле болот экен да. Ал жерде баары айкалышкан бар жок. Бул фильм качан чыгат? Биздин көрүүчүлөргө мындай анонс кылып кийин реклама кылып кетсеңиз. Трейлери эртең чыгат, буюрса. Мен да күтүп атам, мен да көрө элекмин. Мисалы биз тасманы мындай бөлүк кылып тарткан болсок, башынан аягына чейин көргөн жокмун да мен дагычы. Мага кызык болуп атат. Мен кайсы жерден мындай баягы адам өзүн өзү канааттанбайт го. Мисалы мюзиклдан деле өзүм канааттанбаган, ушуну кылсам, ушул чекке жетпей калдым деген жерлер бар да. Тасмадан деле балким ошондой болуп калды деп мен өзүм да күтүп атам да. Анан ошондой менчилеп күткөн адамдардын эсине салайын. Буюрса 28 августтан баштап ошол биздин Кыргызстандын бүт кинотеатрларынан көрө аласыздар. Агатай тасмасын. Ошол жалпы команда, мисалы командада бир 65 чакты адам жүрдү да. Ошол жумуш кылыпчы. Аткарган адамдардан сырткары, массовкадан сырткары. Ошол жумуштун үстүндө бир 45-65 чакты адам жүрдү жалпысынан. Режиссердун айтканы боюнча ушундай да. Анан эмгекти буюрса кандай болсо ошондой кабылдап, жакшысын ашырып критикалабай ошентип көрүңүздөр. Эгерде өзүңүздөргө мындай жага турган болсо, мындай жүрөгүңүздөргө жага турган болсо, биз мындай бактылуу эле болобуз. Сонун, урматтуу достор, эми ушунча сиздер үчүн, ар бир угуучу, көрүүчү үчүн, ата энеңиздер үчүн Аруке айым ырдап берди, өзүнүн жан дүйнөсүн ачып берди. Ушундан кийин дагы лайк басууну бөлүшпөсөңөр, билбейм, накта подкаст айтмакчы, бетиңер жок экен. Ошон үчүн биз менен бүгүн Аруке Абдыкалыкова айым болду. Сизде маданият ишмери катары сизге ийгиликтер коштосун дайыма. Ушинтип кыргызды агартуу жаатында талыкпай эмгектениңиздер. Сиздердин жараткан кинолоруңуздарды, мюзиклдарыңыздарды биз тынбай көргөнү дагы аракет кылайлы. Чоң рахмат. Сиздердин дагы студияңыздардан жалаң гана жакшылыктар бөлүштүлүп турсун. Турмуштун оюш кыйыштары кайсы бир адамдарга таасир берсин. Баягы бирөөлөр мындай сөз көп нерсени чечип коет го. Жакшы тарбия алсын сиздердин подкастыңыздардан. Мен өзүм көп подкасттарды көрөм. Ошондой эле азыр подкасттын заманы го. Элдер YouTube'ду ачып алып эле жумуш кылганча бүт баарын көрүпчү. Студияныңыздар өнүксүн. Ушинтип эле элдерге жакшылык таратып жүрүңүздөр. Баарыбыздын жолу шыдыр болсун. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, көкөлөсүн. Асманыбыз дайыма ачык болуп турсун. Негизи эле дүйнөдө жашап аткан ар бир адамдын көкүрөгүндө мындай бир жашоого жанып караган, сүйүп караган, бактылуу караган мүнөттөр көп болсун деп айткым келет. Ошентип бактылуу болуп жашай берели. Сак саламатта болгула.